Кечетен бери эле кызматтан кетери айтылып келген Нурланбек Тургунбек уулу Жогорку Кеңештин спикери кызматынан кетти. Ал эми спикер болуу планында жок экендигин айткан Марлен Маматалиев төрага болуп шайланды. Нурланбек Тургунбек уулу кызматтан кетүү чечиминин эч кимдин кысымы жок эле өзү кабыл алгандыгын айтты. Ал эми саясатчы Жеңишбек Молдокматовдун айтымында азыркы саясий интригалардын башталышында дал ошол мурдагы төрага себепчи болгон. Депутат Камила Талиева ушакчылар эки досту уруштургандыгы үчүн күнөөлөп, кечеги Байсаловдун постун сындап, вице-премьер өз тармагын түшүнбөгөн блогер экендигин айтты. Ал ошондой эле мындай учурда Жогорку Кеңеш эки досту жараштыруу үчүн аянтча болушу керек деп эсептейт. Ал эми Ташиев кызматтан кеткенден кийин Байсалов сыяктуу жамандап чыгуудан алыс болууну Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев жана УКМК өзү да жазып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыңкы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу эч кандай цензурасыз талкуулайбыз. Сиздер комментарийлерде өз оюңузду айтуу, лайк басуу жана бөлүшүү аркылуу бизди колдой аласыздар. Ал эми студияда адаттагыдай эле мен Перизат Сайтбурхан, саламатсыздарбы? Бүгүн Жогорку Кеңештин отуруму күтүлгөндөй эле, же балким таптакыр күтүлбөгөндөй төрага Нурланбек Тургунбек уулунун кызматтан кетүүсү менен башталды. Ал парламенттин жыйынында сөз сүйлөп, Кыргызстандагы акыркы окуялар тууралуу комментарий берди. Эч ким басым кылбагандыгын, өз эрки менен кызматтан кеткендигин айтып, чечимин түшүндүрдү. Ошондо ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, ар түрдүү маселелер болуптур. Мен айтып коет элем, биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз эли, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кудайга шүгүр, мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылы 5 октябрда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышына төрага болуп шайландым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык аракетимди Кыргыз Республикасынын парламентинин кадыр баркын арттырууга, ушул жерде кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, келечегине маанилүү, керектүү мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга өзүмдүн салымымды коштум деп айта алам. Эскерте кетсек, Камчыбек Ташиев кызматтан алынгандан кийин Нурланбек Тургунбек уулу да кызматтан кетет деген сөздөр жүрүп, бирок бул бүгүнкү күнгө чейин Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы бул маалыматтарды четке кагып келген. Эскерте кетсек, Тургунбек уулу былтыр парламенттик шайлоодо номер 15-округтан депутат болуп шайланып келип, 2025 жылдын 17 декабрында Жогорку Кеңештин 8-чи чакырылышынын төрагасы болгон. Эми депутат катары ишин уланта берет, бирок ал эл арасындагы сөздөргө караганда президенттик шайлоо орун алса, депутат да болбой калуусу мүмкүн деген пикирлер бар. Ал эми саясатчы Жеңишбек Молдокматовдун айтуусунда биринчи саясий интриганы баштаган киши Нурланбек Тургунбек уулу болгон. Анын айтымында Нүсүпбийдин эстелигин ачууда ал Ташиевди аталык деп атап, президентти шыралы деп ымалагандыгы айтылууда. Төрага мурдагы чакырылышта Аксы шайлоо округунан шайланып келип, 2022 жылдын 5 декабрында да Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган. Нурланбек Тургунбек уулу 2006 жылдан 2009 жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин командасында иштеген, ал президенттик администрацияга басма сөз катчысы болуп кирген. Ал эми Курманбек Бакиев кулатылганга бир жыл калганда анын кеңешчиси болуп коомдук негизде иштеген. 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин бийликтен кулаган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин басма сөз катчысы, кеңешчиси болуп иштеген. 2010 жылдын декабрында маданият жана маалымат министри болуп дайындалып, бул кызматта бир жыл эмгектенген. Мындан тышкары бир нече гезит, телеканалдарды жетектеген Нурланбек Тургунбек уулу эмнеси менен эсте калды дей турган болсоңуздар, ал 2023 жылы эң талаш тартыштуу сунуштардын бирин мамлекеттик желекти өзгөртүүнү демилгелеген. Ал желек күндүн жумшак ири нурларынан улам күн карамага окшоп калды деп ырастаган. Бул идея коомдо резонанс жаратып, көпчүлүк кескин каршы чыгышкан. Бирок аны президент Садыр Жапаров жана ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жана башка кызмат адамдары активдүү колдоп. 2024 жылдын январында Ала Тоо аянтында жаңыртылган мамлекеттик желек көтөрүлгөн.
Андан соң 2024 жылы Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековдун туулган күнүнүн 140 жылдыгына арналган иш-чарада ал гимнди өзгөртүү маселесин көтөрүп, баары ырдай турган гимн кабыл алышы керек деген бул чечим ишке аша алек. Ал эми 2025 жылдын башында Нурланбек Шакиев фамилиясын Нурланбек Тургунбек уулу деп өзгөртүп, бул анын кыялы экендигин билдирген. 2024 жылдын аягында болсо спикер парламенттин жыйынында баары тең болушу керек деп жарыялап, шайлоолордогу аялдардын квоталарына кайра карап чыгуу керектигин кошумчалаган. Мурдагы спикер кыргыз тилин өнүктүрүү маселелерин бир канча ирет көтөрүп, Кыргызстандагы орусиялык телекөрсөтүүлөрдү, анын ичинде 1-каналды жана Орусия телеканалын жабууну сунуштап, балдар үчүн кыргыз тилиндеги контентти көбүрөөк талап кылып, республика орусиялык каналдардын көрсөтүлүшүнө бюджеттик каражаттарды коротуп албастыгын билдирген. Ал эми депутат Камила Талиева парламенттин төрагасынын кызматтан кетиши боюнча пикирин билдирип, аны соңку күндөрү чыңалган саясий кырдаалдын курмандыгы деп атады. Талиева саясий кырдаалдан чыңалышына депутаттарды да айыптады. Парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, кыргыз элинин шору. Эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. Эки дос деп, мына эл эки дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. Эки достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Эл бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжалат болуп чалып атышат. Депутат Жанарбек Акаевда Тургунбек уулунун төрагалыгы учурунда көптөгөн маанилүү чечимдер кабыл алынгандыгын белгилеп, аны эл алдында жүзү жарык экендигин айтты. Дагы бир эл өкүлү Акылбек Туманбаев мурдагы төрага бардык депутаттарга калыс мамиле жасады деп мүнөздөдү. Ошондой эле Талиева кесиптештери Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетиши боюнча президентке биргелешкен кайрылуу жасоого чакырды. Ал парламент саясий кызымга туруштук бере ала турган туруктуу адамдар менен толтурулушу керек деп билдирди. Анын айтымында адамдар парламентке соорунуч жана айлык акы үчүн кирбеши керек. Камчыбек Ташиевдин кызматтан кетиши боюнча комментарий берип жатып, депутат кесиптештерине наразычылыгын билдирди. Ал кечээ кайсы депутат сөз сүйлөй тургандыгын күтүп жаткандыгын, бирок бир гана Умбетали Кадыралиев сөз сүйлөгөндүгүн билдирди. Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бетке айталы да. Бетке айталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушу эки досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кечээ чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиге чакырык жасап атат. Кимдир бир элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Кагылайын, кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр. Мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз. Чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Ал эми шайлоо астында сөз сүйлөгөн эл өкүлү Ерлан Кукулов жаңы келген спикер баарына сөз берип, микрофондорду өчүрбөйт деген үмүтүн билдирген. Бүгүнкү болуп аткан көрүнүш бул могу бирөөңөр баары бир спикерликке коесуңар да ушул жерден баары бир спикердин ордуна отурасыңар бирөөңөрчү. Ошол кишиге кайрылармын. Мен микрофонду өчүрөм. Министрлерди бар кете бер, жумушуңа бара бер. Суроосуз узатабыз деген сөздөрдү кел аткан төрага сиз айтпайсыз го деп ишенем да менчи. Анткени биз эл өкүлүбүз.
Биз ошол министрлерге ушул жерден сүйлөшүбүз керек. Канча жолу ушул жерден какшанып, кайталап, суроо берип калалы десем, болбой ушул жерде Камил Абдыразаковна азыр бүтүп алайын мен сөзүмдү. Болбой ушул жерде ушундай көрүнүштөр болот да. Мен кайрылып атам. Келаткан спикерге кайрылдым. Мен ойлойм ушундай көрүнүштөр болбойт деп сиз жактанчы чын жүрөктөн ишенем. Рахмат. Мындан көп өтпөй эле 87 депутаттын 77синин добушу менен депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланды. Аны парламенттеги депутаттык топтордун бардыгы Адилет Кыргызстан, Алатой, Элдик, Атажурт жана Мекенчил жалгыз талапкер кылып көрсөткөн. Кечээ эле Маматалиев спикер болуу планында жок экендигин билдирген. Жогорку Кеңештин депутаты Маматалиев Марлен Абдрахманович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайлансын. Урматтуу Марлен Абдрахманович, келип орун алсаңыз. Урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек мырза, эми Кыргызда аталган токтом долбоорун добушка коем. Кечиресиздер. 44 жаштагы Марлен Маматалиев Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин маалыматтык технологиялар факультетин аяктаган. Ал мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин уулу. Ал 2018-жылы Жогорку Кеңештин 6-чакырылышына Республика Атажурт партиясынан депутат болгон. 2020-жылкы чогулгандуу парламенттик шайлоого бийликчил Мекеним Кыргызстан партиясынан катышкан. 2021-жылдагы Ынтымак партиясынан Жогорку Кеңешке баштап барып, мандатка ээ болгон. Ал эми ушул жылдын башында Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине берген интервьюсунда Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде жалаң криминалдар талапкер болгон деп айткан жери бар. Ал президент Садыр Жапаровга жана Жогорку Кеңештин бардык депутаттарына ишеним көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Өзүнүн бардык көчүн, билимин жана тажрыйбасын элге жана мамлекетке кызмат кылууга жумшай тургандыгын белгилеген. Маматалиев ошондой эле президенттин тандап алган багытындагы жана ишке ашырылып жаткан реформалардын аркасында Кыргызстан гүлдөп өнүгүү жолуна түшкөндүгүн баса белгиледи. Ал ошондой эле парламенттагы өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкондугун белгилеп, мындан кийин салт боюнча Нурланбек Тургунбек уулуна депутаттар ак калпак, чепкен кийгизип, ал өз ордун расмий түрдө Марлен Маматалиевге өткөрүп берди. Урматтуу Тургунбек уулу Нурланбек, эми Кыргыздын салты бар, ошо өзүңүз келип туруп ордуна отургузуп койсоңуз. Фракциянын депутаттык топторунун лидерлери да сиздер да келип берсеңиздер. Рахмат. Кыргыз соц тармактары да Эдил Байсалов да адатынча эле мурда айтпаган сөздөрүн Ташиев жумуштан кеткенден кийин аны жамандап баштагандар көбөйдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Курманкул Зулушев Камчыбек Ташиевди каралоо аракети жүрүп жаткандыгын билдирди. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевичтин да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн, өмүрүн тобокелдикке салып мамлекет үчүн иш кылды. Бирок азыр мамлекеттик кызматкерлер, саясатчылар убакыттан пайдаланып, ал кишиге жаман сөз айтуудан өйдө болушубуз керек. Мындай эле билдирүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өзү да жарыялады. Анда акыркы кадрдык өзгөрүүлөрдө байланыштуу айрым кызыктар күчтөрдүн улуттук коопсуздук органдарынын ишмердигин каралоого багытталган аракеттерин байкалып жаткандыгын кабарланган. Атайын кызмат бул жарандардын мамлекеттик институттарга болгон ишенимин солгундатуу аракети экендигин, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын жогорку башкы кол башчысына, президентке баш ие тургандыгын билдирген. Ар кандай суроолор жана кооптонуулар мыйзам чегинде фактыларга жана текшерилген маалыматтарга таянып гана чечилиши керек деп эсептейбиз. Мамлекеттик органдардын кадыр баркына далил келтирбестен доо кетирүү аракеттери конкреттүү бир мекемеге гана эмес, коомдогу жалпы ишеним деңгээлине да зыян келтирет. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук органдары мыйзамдуулук, объективдүүлүк, коомчулук алдындагы жоопкерчилик принциптерин жетекчиликке алып,
өлкөнүн баш мыйзамынын жана мыйзамдарынын алкагында тагыш алып барышат. Мекеменин негизги артыкчылыгы улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, конституциялык түзүлүштү, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, чакырыктарга, коркунучтарга, терроризмге жана экстремизмге, коррупцияга жана башка коркунучтарга каршы туруу болуп саналат. Биздин коомчулуктун айрым өкүлдөрүн, жалпыга маалымдоо каражаттарын жана айрым жогорку кызматтагы адамдарды Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өздөрүнүн функционалдык милдеттерин айбирдүү, жоопкерчиликтүү аткарып жаткандыктан аларга карата сын айтуудан алыс болууга чакырабыз. Эскерте кетсек, 10 февралда Камчы Бекташиев Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынгандан кийин өз Facebook баракчасында пикирин жазган Эдел Байсалов атайын кызмат Кыргызстанда коркунуч атмосферасын жараткандыгын айткан. Эскерте кетсек, акыркы 5 жыл аралыгында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет негизги түзүмгө айланган. 2020 жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы УКМКга өткөрүлүп берилген. Президенттин администрациясы муну аткезчиликке, бандалык топтордун кирип кетүү коркунучун жана баңгизаттарды жана курал жарактарды мыйзамсыз импорттоого каршы күрөштү күчөтүү үчүн менен түшүндүргөн. 2021 жылдын мартында экономикалык коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жоюлуп, анын функциялары да УКМКга өткөрүлүп берилген. УКМКнын Ташиевдин тушундагы эң акыркы демилделеринин бири салык кызматындагы, бажыдагы жана прокуратурадагы атайын наамдар системасын реформалоо боюнча мыйзам долбоору болгон. Бул органдардын кызматкерлерине погондору бар форма кийүүгө же аскердик наамдарды алууга тыюу салынган. Укук коргоо органдарына гана тиешелүү болгон. Ошол эле учурда көптөгөн мамлекеттик органдарда ички коопсуздук бөлүмдөрү күчөтүлүп, мурдагы УКМК кызматкерлери жарандык органдардагы жетекчилик кызматтарга дайындала баштаган. Эң акыркы мисалдардын бири саламаттыкты сактоо министри болгон УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын мурдагы башчысы Каныбек Досмамбетов. Ташиев Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтор дээрлик экинчи бийлик сыяктуу иш алып барып, аймактарда өздөрүнүн иерархиясы жана таасири бар экендигин билдирген. Бул күрөштүн чечүүчү башталышы 2023 жылдын 3 октябрындагы атайын операция болгон. Анын жүрүшүндө криминалдык авторитет Камчы Көлбаев жок кылынган. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бизнеске да таасирин тийгизген. Ондогон белгилүү бизнесмендер кылмыштуу топторду каржылаган деген шек менен кармалган. Камакка алуулар ушунчалык кеңири таралгандыктан орто деңгээлдеги ишкерлер да коопсуздук кызматтарын көңүлүн буруп калуудан коркушкан. Көп учурларда айыпталуучуларга келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мамлекетке акча же мүлктү кайтарып берүү сунушталган. Бул жеңил жазанын ордуна сунушталган. Бул механизм эл арасында кустуризация деп аталган. Ташиевдин өзүнүн айтымында 5 жылдын ичинде 300 миллиард сомдон ашык мүлк жана каржылык активдер, 1000ден ашык ишканалар жана башка объектилер, 30 000 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылган. Формалдуу түрдө Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ыйгарым укуктары мыйзам менен дээрлик кеңейтилген эмес. Бирок иш жүзүндө мамлекеттик комитет мурда Ички иштер министрлигинин муниципалдык бийлик органдарын жана ал тургай коомдук саламаттыкты сактоо кызматтарынын карамагында болгон маселелерди карай баштаган. Алардын арасында сойкуканалар менен күрөшүү, медициналык борборлорду текшерүү, билим берүү тармагындагы коррупцияны ачыктоо башталган. Андан сырткары үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү милициянын жана социалдык кызматтардын милдети болгону менен Ташиевдин көрсөтмөсү менен УКМК бул тармакка да активдүү катыша баштаган. Ал зомбулукка кабылган аялдарды УКМКга кайрылууга үндөгөн жана айрым резонанстуу иштерди жеке өзү көзөмөлдөгөн. 2025 жылдын ноябрь айында энергетикалык кризистин шартында Ташиев муниципалдык жана укук коргоо органдарына кафелер менен ресторандардын кечки саат 10:00дөн кийин иштешине тыюу салууну жана эреже бузуулар болгон учурда алардын электр энергиясын өчүрүүнү буйрук кылган. УКМКнын таасири күчөгөн сайын жарандык коомго да кысым күчөгөн. Журналисттер, укук коргоочулар жана активисттер барган сайын чакыруулар, камакка алуулар жана тинтүүлөр тууралуу кабарлап жатышкан. Социалдык медиада активдүү болуп, актуалдуу маселелер боюнча өз пикирлерин бөлүшкөн катардагы кыргызстандыктар да кысымды сезишкен. Башка жаңылыктарга келсек, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Каракол шаарына жакын Пристань Приживальска айылында ок атуучу куралдар сакталган жер табышты. Бул тууралуу мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди. Жалпысынан төмөнкү буюмдар алынды. Араланган мылтык 12 калибрлүү октолуучу, 8 огу менен толтурулган ПМ согуштук тапанчасы, колдо жасалган согуштук револьвер 2 огу менен, травматикалык тапанча 3 огу менен толтурулган,
Оқ-дарылар 5-12 калибрлүү жылмакай стволдуу мылтыктын огу, ПМ тапанчасы үчүн 26 оқ, милициянын формасы. Ыкчам маалыматка ылайык сакталган жер мурда мыйзамсыз иш аракеттеринде ок атуучу куралдарды колдонгон Камчыбек Асанбек же болбосо Камчыбек Көлбаев жетектеген жоюлган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө таандык болгон. Президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешине катчы кылып Адилет Орозбековду дайындады. Бул тууралуу жарлыкка кол коюлгандыгы 12 февралда жарыяланды. Адилет Орозбеков 48 жашта, ал улуттук коопсуздук кызматында 2001 жылы ыкчам кызматкер болуп иштеп баштаган. Кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде ар кыл тармагында эмгектенген. 2017-19 жылдары Бейжинде Шанхай кызматташтык оюнунун катчылыгынын референти болуп иштеген. 2023 жылдары 24 жылдары президенттин администрациясынын кырдаалдык борборунун эксперти болгон. 2025 жылдан бери президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдеринин аткарылышын контролдоо башкармалыгынын коргоо, укук тартиби жана коопсуздук бөлүмүнүн мамлекеттик инспектору болгон. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Рустам Мамасыдыковду президент Садыр Жапаров 10 февралда кызматтан бошотуп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын биринчи орун басары кылып дайындаган. 11 февралда Жогорку кеңештин депутаттары депутаттык фонддун каражаттарын көбөйтүүнү карашты. Маалыматта ар кандай суммалар келтирилген, бирок орточо көбөйтүү 40 000 сомду түзөт. Депутаттар бул каражаттарды жаңы кызматтык унаалар үчүн айдоочуларды жалдоого жумшашат деп божомолдонууда. Дагы бир токтом менен Жогорку кеңештин аппараттын мүчөлөрүнүн эмгек акысын көбөйтүү каралган. Белгилей кетүүчү нерсе, көбөйтүүгө чейин бир депутаттын фонду 80 000 сом болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 11 февралда Берлин шаарында Германиянын тышкы иштер министри Йохан Вадефул менен жолугушууда санкция боюнча маселе көтөрдү. Кулубаев Европа өлкөлөрүн конструктивдүү жана тең салмактуу мамиле жасоого чакырып, мындай чектөөлөр Борбор Азия өлкөлөрүнүн туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин айткан. Ошондой эле Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин так сактай тургандыгын билдирип, европалык институттар менен ачык диалог жүргүзүүгө даяр экендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, Евробиримдик Орусиянын Украинага согуш ачканына каршы санкциялардын 20 пакетинде Кыргызстанга чара көрүүнү сунушун да киргизген. Бул өлкөдөгү компанияларга эмес, мамлекеттик деңгээлде киргизиле турган алгачкы санкция болмокчу. Евробиримдик мындан тышкары Кыргызстандагы Керемет банк, Капитал банктарын жана Тенгрикоин компаниясында кара тизмеге киргизүү сунушун берген. Казакстандын Сенатында болсо Ысык көлдө жайгашкан объектилерге менчик укуктарын жөнгө салуу жана жер участактарын ижарага берүү боюнча Кыргызстан менен түзүлгөн келишимди ратификациялады. Документтерде Казакстандын Казакстан санаторийине, Самал үй салуу үйүнө, университет спорттук ден соолукту чыңдоо лагерине жана Алим спорттук ден соолукту чыңдоо борборуна менчик укугу бекитилген. Жер участактары ошондой эле 49 жылдык мөөнөткө жалпы аянты 58,8 гектарга ижарага берилет. Объектилерди 3-4 жылдыздуу мейманканаларга чейин жаңыртуу боюнча милдеттенмелер 2029 жылдын аягына чейин узартылган. Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан берилген маалыматтар боюнча Кыргызстан 2025 жылы Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон өлкөлөрдүн арасында айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрүнүн бааларынын өсүшү боюнча алдыңкы орунда калган. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандагы айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрдүн баалары 2024 жылдын январь-декабрь айларына салыштырмалуу 15,5% өскөн. Орусиядагы айыл чарба продукциялары өндүрүүчүлөрүнүн баалары өткөн жылга салыштырмалуу 9%, Беларуста 8%, Арменияда 4,7%, ал эми Казакстанда 0,1% гана өскөн. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.